Сиздер машина KG каналын көрүп жатасыздар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ошарында Жапалагуна базарындабыз. Малолитражкаларды жана ДО лошадилерди ушул видеодон көрсөтөбүз. Маалымат кылып тартуулайбыз. Бүгүн 4 февраль 2024 жыл. Апта күнгө жекшемби. Гетстен баштай берели. Мындай Гетс туманниктери бар. Гетсти канча деп атасыздар? 2005 коробка механика. Канча деп атасыздар? 470 миң. Комплектациясын айта кетейин. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, отуруштардын жылуутуусу бар, кондиционери бар. Отуруштарында айдоочунун өзүндө отуручунда микролифт бар. Аркасынан ошо парктрониктер. Мындай. Так, бираз түшсөк, бирок бул жакта ээлери жок экен. Анын маалымат кагазында да баалары жазылган эмес. Так, морнингти сурап көрөлү анда. Kia Morning 2019 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, бензин, ачкычсыз кирүү бар. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 8,5 миң доллар, Ылдамдыкты чектөө баскычтары, мультируль, антизанос, ошол дөңгөлөктөрүн желин басымын башкаруу баскычы бар. Парктрониктер. Табер Kia Morning. Сонарлар бар. Ачкысыз кирүү, монитор, планшет коюлган. Так, мультируль, добуш менен башкаруу, отуруштарында жылуутуу бар, 2 позицияда. Айдоочуда вентиляция дагы бар. Чыканак тирегичи бар, персоналдуу айдоочунун өзүндө. Так, Корей видео регистратору 2020 11 миң доллар, 552 88 80 45 номеринdeyiz. Chevrolet Spark. Spark канча болуп калат? Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 9,5 миң доллар. Так, бунда комплектациясын айта кетели. Люк жок экен, Система предотвращения столкновений аябай жакшы функция, рулдун жылуутуусу, ылдамдыкты чектөө баскычтары, добуш менен башкаруу, шаар ичинде жүрүү, жол ичинде жүрүү, автофарлар, старт-стоп, монитор, климат такен, бир аймактуу 156 миң километр. Чакка мында проекция дагы бар. 9,5 миң доллар, Мындай 3 поликтерде отуруштардын жылуутуусу бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, повторитель поворота. 2020. Мындай Сиздики кайсыл эле таксыр? Morningпи? Sparkпы? Баасы канча болуп атат? 9 миң доллар. Spark 2, сонарлар бар, камера бар, ачкысыз кирүү. Бул дагы азыркыдай эле комплектацияда экен. Бунда да климатта проекция дагы бар. Видео регистратор. 9 миң дедиңизби? 9 миң доллар бул. Машина KG каналы. Машина KG. Ушундай спорт. Жок. Туруп көрсөтөбүз. Түз эфирдесизби деп. Ошентип көрөйүн деп баягы телефонун алып баштайын деп аткан экен. Жок, түз эфирде эмеспиз эми. Morningти канча деп атасыңар? 8,5 миң доллар. 2017.
ачкысыз кирүү бар. Мынада заводской өзүнүн монитору, круиз контроль, добуш менен башкаруу, электро күзгүлөр, отуруштардын жылытуусу бар, рулдун жылытуусу да бар, рулу заводской кожада, старт, стоп. Эми комплектация жакшы экен бирок. Айдоочунун персоналдуу чыканак тиреги ичи 118 000 километр чуркаган. 8 000 канча? 8,5 миң. В принципе, жакшы эле баада айтып атат өзү. Колго тие турган канча бере бересиңер? 300-400 доллар, а? Чегизге деле тоголок бере бериле, нак санаса, а? Нак санаса бере. Болду. Мына накка бере берем деп атат 8 000 долларга. Карап көрүңүздөр. Комплектация жакшы эле экен да. Жүрө берели. Бул жерде Spark 2 турат. Spark 2, алдынан сонарлар бар. 2019. Жол чейинин ичинде жүрүү. Радары, камера, сонарлар, аркасында 5 сонар, ушундай чаканак тирегишинде эле. Чаккан бамперинде эле деген. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 9 000 доллар. Бул дагы ЛТЗ же неме, премьерби? Премьер экен. Старт, стоп. Монитор бар. Автостоп дагы бар экен, жакшы. Көрүп койдуңуздар, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Басында уктуңуздар. Spark менен Morning эми барган сайын ушул луналар элеп башташат өзү. Негизи. Так, Morning сурап көрөлүчү. 16 жүйүндүк дискаларда 2017. Басын канча деп атасыңар? 10 300 доллар. Мына Morning. Бунда да комплектациясы жакшы экен. Монитор, навигация, Bluetooth менен, бир аймактуу климат, отуруштардын жылытуусу жана рулдун жылытуусу бар, круиз контроль, добуш менен башкаруу. Ушундай Morning, 3 поликтер. Жакшы. Көрсөтүп койдук. Jazz турат, жакшы. Jazz, Honda Jazz. Эки миң сегиз, 1.5. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 650. 650 000 сом. Бир аймактуу климат, мультируль, электро күзгүлөр. Коробка механика экен да? 650 000 сом. Рестайл линк стоптор. Так, да бир жаз. Канча деп атат экен? 850 000. 2008 1.3. Жаба бамперлеринде туманниктер бар. Өзүнүн оригинал куюлган жистеринде 850 000 сом. Комплектациясын алейкум ассалам. Максималдуу комплектацияда 4 айнектен электро көтөргүчтө, рулу заводской кожада, электро жыйылуу дагы бар күзгүлөрүндө. Мына жеринде 7 ылдамдыкка котор имитациясы. Жакшы. О, машина кейжи. Канча дедиңер эле басы? 850 000. Ага. Жакшы. Эми комплектациясына да көңүл буруңуздар. Мен бекеринен ушундай айта бербейм, заводдон эле өзү кымбат арзан болуп чыгат да. Так, Morning. Жок, Morning денде Spark 2 2019 8,5 миң доллар. Ага, азыр. Так, бул жакта монитор жок экен, бирок проекция бар, ошол система предотвращения столкновений бар. Мультироль, ылдамдык чектөө баскычтары, добуш менен башкаруу, кондиционер, ушундай монитор жок экен да. ЛТ окшойт комплектация. Мынабы? Тез арада ушул Morning'да сатылат экен. Камера, сонарлар бар. 16 жүйүндүк дискалар. Дөңгөлөктөрү жайкы, ачкысыз кирүү.
Мында комплектациясы жакшы, старт стоп. Руль жылытуусу жана отуруштардын жылытуусу бар. Бир аймактуу климатта. Чуркаган 51.300 километрди көрсөтүп атат одометринде. 850.000 сом. 2017. Айтмакчымы LED оптикаларда. Багып турмун. Так, лосеттилерге да бир аз убакыт бөлүп койдум. Мына жерде лосетти тез арада сатылат экен. Бул дагы 2003 коробка автомат. Баасы канча болду? 350? 350 миң деп атат. Мына коробка автомат. Колго жерин айтып койчу, мен машина кеш каналынан болсо кардар 300 тоголок берип бер, келсе, болду. 300 миң нак санаса берип берем деп атат. Бул дагы акча керек окшойт буга дагы. Жакшы. Так, могул лосеттин да баасы жазылып турат, универсал. Эки миң 9, 1.6, 415 миң сом. Электрогүзгүлөр, кондиционер бар, мультироль, ролю кара кожа. Лосеттилер. Бул лосетти канча деп атасыздар? 480 миң. Коробка автомат. 2006. 1.6. Так, могул лосеттин да көрсөтөйүн. Аккумулятор жагын коюлган окшойт. 2006, 1.6. Механика. Баасын канча деп атасыздар? 430 миң. 430 миң сом. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул видеобуздун да соңуна келип калдык. Бул моментке чейин көрсөңүздөр, сиздерге видеобуз көңүлүңүздөргө топ келди деп ойлойм. Эми лайк басып, комментарий жазып койууну унутпаңыздар. Комментарийде сөзүңүздөр жок болсо, кайсыл шаардан жана канчанчы лайкты басып отурганыңыздарды жазып койсоңуздар болот. Кур чыкпаңыздар демекчимин каналыбыздан.